ар бири мындай өз-өзүнчө шакекче пайда болуп калат да. Эми ушул шакекчелерди бири-бири менен чогултуп каңдап алабыз. Ар бир шакекчени бири-бирине тыгыз бири-бирине тийиштирип даярдап алабыз. Окей. Бири-бирине канчалык бири-бирине тыкыз болсо, тиги данекер ошого жакшы жайылат. Ар бир шакекчени каңдап алдык. Эми муну чынжырга кошо тургандай кылып дайындашыбыз керек. Ал үчүн биз мынабеки чынжырга ылайыкташтырып, атайын өзүнүн аспабы бар, ошону менен бүктөп ийип даярдап алабыз. Биринчи момундай сүйрү кылып бир бүктөп алабыз. Бардыгын ошентип даярдап алып, анан кийин дагы ийип баштайбыз муну. 2 жолу ийилет да. Анан чынжырга бири-бирине кошуп баштайбыз. Шакекчелерди момундай чынжырга окшоштуруп сүйрү кылып даярдагандан кийин азыр муну дагы 2 өктөйбүз. Бул улуттук стилдеги чынжырчаны жасап атам да азыр. Бүт чынжырчанын бардыгын даярдап алып, бир чынжырчага момундай 200дөй шакекче кетет да. Андан да ашык кетиши ыктымал. Эми кардарлардын суроосуна жараша да узунураак десе көбүрөөк кетет. Чынжырчанын бөлүкчөлөрү даяр болду. Эми буларды бири-бирине кошуп баштайбыз. Бири-бирине. Урматтуу телегөрүүчүлөр, чынжырчанын ар бир бөлүкчөлөрүн кошуп бүтүп калдык. Азыр болсо муну текшелеш үчүн квадратный филер бар, 4 кырдуу филер. Ошондон өткөрүп алабыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына чынжырчанын бардыгы кошулуп бүттү. Эми муну текшелеш үчүн сыдырга салып сыдырбаш керек. Ал квадратный филер, ошондон өткөрүп алабыз. Бул мындай 4 бурчтук филер же болбосо зым соскуч. Мындан 4 бурчтук кылып зым чыгарып алса да болот. Ошондой эле мындай чынжырчаларды тегиздеп алса да болот. Азыр биз могураки чынжырчаларды ар бир көзөнөгүнөн өткөрүп, тегиз абалга келгенче тартып өткөрүп алышыбыз керек.
азыркы квадрат филерден өткөрүп чынжырды тегиздеп алдык. Теп-тегиз болду. Мен жана башында айткандай бул улуттук стилдеги чынжыр. Ушундай улуттук стилдеги чынжырлар азыркы биздин музейибизде 100 жыл мурдакы жасалган Кыргыздын зергерлеринин иштери музейде сакталып көргөзмөдө турат. Урматтуу теле-көрүүчүлөр, мына чынжыр даяр болду. Эми буга мурда даярдалган илгичин. Бул заводдон чыккан илгич, бирок күмүштөн жасалган илгич да. Азыркы заманда ушундай даяр илгичтер сатылат. Мунун өзүн кол менен жасаса да болот, бирок бул заводдо жасалган илгич да. Ушуну чынжырга кошобуз. Аны кошуу үчүн азыр шакекчилерди даярдап алабыз. Албетте күмүш сымдан шакекчилерди даярдайбыз. Бул шакекчелерди бир аз жоонураак кылып койсок да болот. Себеби жоонураак болгондо көрүнүшү дагы жакшы болот. Даярдадым. Азыр атайын жасалган кайчы менен кесип көн даярдап алабыз. Эми даяр болду. Ушуларды азыр чынжырга кошуп, мореки илгичти кошобуз жана илгичке иле турган кылып дагы бирөөнү бир жагына кошобуз. Чынжырдын эки жагына экөө кошулат. Чынжырдын илгичи тагылды. Эми илгичке илине турган чынжырын тагабыз. Буягын каңдап койсом болот, аз көрсөтүп коеюн, каңдап. Себеби таза күмүш булар эч нерсе болбойт. Урматтуу теле-көрүүчүлөр, чынжырды жасап даярдап бүттүк. Эми муну азыр жалтыратыш керек. Жалтыратып туруп анан тазалап ошон менен жумуш бүтөт. Мурдагыдай эле жалтыратыш үчүн мондай пастогой керектелет жана могу чүпүрөк чарык. Азыр ушун менен жалтыратабыз. Урматтуу теле-көрүүчүлөр, мына чынжырча дагы даяр болуп бүттү. Эми муну боюнга таккан тумарчага тагабыз. Урматтуу теле-көрүүчүлөр, мына биз жасап жаткан чынжырча жана тумарча күмүштөн жасалып даярдалып бүттү. Эмки сабактан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.